Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы 45 жылдан ашык өмүрүн саламаттыкты сактоо жаатына арнаган дарыгер Чүй облусунун Сокулук районунун үй бүлөлүк медицина борборунда эмгектенип, учурда пенсияга чыккан Өмүралиева Светлана эжебиз болот. Ал Нарын облусунун Кочкор районунда 1953 туулган. Мектепти айылдан бүтүрүп, кичинекей кезинен бери кыялданган кесибине ээ болуу үчүн борборго сапар алат. Апасы соодагер болгондуктан кызын дагы өз тармагына тарткысы келет. Бирок жаш кыздын ак халатчан дарыгер болуусун атасы колдоп, медицина институтуна тапшырып өтүп кетет. 1976 институтту ийгиликтүү аяктап, Панфилов районуна келип, алгачкы ишин баштаган. Билинбей 6 жыл аралыгын ал жактан өткөргөн соң 1983 Сокулук районуна которулуп келет. Мен өзүм специальность боюнча терапевтмын. 83 мен ошо эмеге келгенде заведующий терапевтский отделение поликлиника болдум. Анан кийин мен 13 жыл зам главврача по поликлинической части болуп иштедим. Анан 6 жыл зам директора центр семейной медицины болдум, ошо семейный медицина баштагандан. Анан кийин 2000 жылга чейин 15 жыл директор болдум. Бул союз убагында бүт участковый больницалар болчу. Ар бир айылда, крупный айылда участковый больница стационар менен. Ар биринде машина бар болчу. Ошондон да колхоздор, совхоздор, миллионер колхоздор Сокулук району көп болчу. Ошолор полностью снабжать этчи. Анан союз развал болуну бүт жабылды. Бүт стационар район боюнча жабылды. Ошойдон эле районный эле больница калды. 650 койкадан 230 койка гана калды да. А кийинки заманда бизде финансирование аябай аз, ага жетишпейт. Ошон үчүн жана семейный медицина болуп, андай ооруларды биз үйдөн дарылай баштадык. Бирок врачтарга, немелерге аябай оор болгону машина жок. Жогдурмай. Шаарда, например, троллейбус, автобус, там неме менен жетишет, этажный үйлөр. А бизде көчөлөр арас жакта багыш врачтар иткада таланышат, кышында жыгылышат. Ошого болостон аябай иштешти. Союз жаңыдан кулап, өлкөбүз тамтуң баскан баладай болуп турган кезде медицина жааты дагы аксап, көп кыйынчылыкка дуушар болот. Дарыгерлер жетишпей, болгону 2-3 гана кызматкер эмгектенип калган жылдар эле. Ошол мезгилде реформа жасалып, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштеп калат. 90-жылдары, 91-жылдары союз кулагандан кийин медицинада аябай кыйынчылыктар болду, абдан кыйынчылыктар көп болду. Врачтардын көбү кетип калды. Айлыкка карап, өспагабыз деп базарга кетишти, чет мамлекетке кетишти. Врачтар калбай калды почти. Ошо Глеген районунда бир 2-3 эле педиатр деген калды. Аз маселе терапевттер калды, гинекологдор аз калды. Эл кыйнала баштадык, биз өзүбүз кыйнала баштадык. Анан ошол жылдары жана семейный медицинага деп реформа жасалды. А семейный медицинада ошол эле врачтарды, ошол эле акушер-гинекологду, ошол эле педиатр, терапевт, невропатологдорду семейный врачка үйрөтүп баштады, окутуп. То есть бир врач ол баарын принимать этет. И как невропатолог, и как гинеколог, и как педиатр. Ошонун баарын принимать этет, анан эми где-то бир непонятно болсо да уже специалистке жиберет. Ошол абдан жеңилдик болду да. Ошо менен медицинабыз кармалып калды. Светлана Накиевна Сокулук районуна келип иштеген жылдар кызматкерлер үчүн да, жергиликтүү тургундар үчүн да көктөн истегени жерден табылат. Анткени жумушун так билген, тажрыйбасы мол адис эле. Ал иштеп турган мезгилде кызматкерлерге бардык шарттарды түзүп берип, андан соң талапты катуу койчу. Толук капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргөн. Спорт, машыгуучу зал, конференц зал, ашканадан дааратканага чейин жаңыланган. Жаңы медициналык аппараттар алынып келинген. Канчалаган көп нерселерди жасады. Бизде мурун ремонт жок болчу. Бардык ремонтту өзү бүт ушул поликлиникалар эмес, ФАПтарды, ГСВлардын бардыгына бүт условияларды түзүп берген. Ар бир кабинетте ызык суу, мустак суу, андан башка кондиционерлер бүт бар да. Ушундай бүт удобство менен баарыбыз тең отурабыз. Даже текшерүүчүлөр келгенде таң калып калышчу. Силер даже шаардык эмедегилерге караганда периферияда ушундай биринчи ремонтторду көрүп атабыз депчи. эже бардыгыбызга условия түзүп, бардыгыбыздын шарттарыбызга жараша
ушу эме кылат да, баарыбыз эме кылып берди да. Тартипти аябай катуу сактаган, эмелерине кызматкерлерге аябагандай бардык жагынан көңүл бурган, жумушунтага дагы кандай иштеш керекти, жумуш эмес мындай күндөрдө кандай эме кылыш керекти бүт баарын бизге үйрөтүп, аябагандай эме болгон киши адам. Адамдык сапаты аябай бийик деп баалайм эжени, мээримдүү эне, аябай күчтүү кызматчы, бардык жагынан жетишкен эже деп эсептейм мен эжени. Бул эже менен биз энебиздей эле көрчүбүз эжени. Эже биз өзүбүздүн энебизге айтпаган сырды ушу эжеге айтып кеңешип эметчүбүз да. Эже биздин жашообузду ушундай, эже баарыбыздын жашообузду билчү, кайсы сотрудницасыга эмне болуп атат, кандай жашоо эмне болуп атат, бүт баарын билчү. Эже аябагандай Өз кесибинин мыктысы 3 уулду татыктуу тарбиялады. Учурда 8 небере, 3 чөбөрөнүн чоң энеси. Жолдошу менен студент кезинде баш кошушкан. Кайын журту жаш келинди кызындай тосуп алып, жумушуна колдоо көрсөтүп, түшүнүү менен кабыл алган. Студент кезибизде үйлөндүк, 2 балам тең студент кезибизде болдук. Ана мына бул апам, кайненем, ушу киши баккан жана баламды. 15 күндөн баккан. Экинчи уулумду менин энем баккан. Ошентип институт бүткөм. Ушу мен жакшы үй-бүлөгө туш келдим. Кайненем, кайнтам жакшы киши, жолдошум жакшы киши болчу. Мен ошо жумуш иштегенге бир тоскоол кылган жок. Я очень горжусь своей снохой. Мен жеңем менен өтө сыймыктанам. Ал биздин үй-бүлөгө келгенине 50 жылдай болуп калыптыр. Келгенден тарта эле экөөбүз эже сиңдедей болуп калдык. Жеңе эмес, эненин ордун толуктай алды. Мени колдоп турат, кеңешин айтат. Жан дүйнөсү таза, боорукер. Ошону менен катар эле жумушунда так, өзүнө да талапты кое билет. Агамдын биздин арабыздан кеткенине 2 жылдай болду. Экөөнүн жашоосу бизге үлгү болду десем болот. Азыр дагы эстеп калабыз экөөнүн сүйүүсүн, жаш кезиндеги махаббатын. Жеңем өтө бийик сыйга татыктуу. Не стало брата с нами, но их супружеская счастливая долгая жизнь стала ярким примером. Каарманым жумушу менен үй-бүлөсүн бирдей алып кеткенге аял катары жетишүүгө аракет кылчу. Чиедей балдары, келиндик милдет, жолдошуна татыктуу жар, мээримдүү эне боло алды. Ул балам врач жана травматолог. Бир жерде жанымда турат. Экинчиси фермер уулум. Маңдайыбызда турат, бирок ылдый жакта фермасы бар, фермада. Кичүүсү өзүбүз менен ал мени политехти өткөн Энергофак Газпромдо иштейт, ал жумушта бүгүн. Эми мага жөнүндө айтсам, бул эме абдан сонун киши. Мам өзү мындай адилеттүүлүк жагынан, өзү боорукер жагынан балдарга ушундай жакшы мамиле кылат, баарын жакшы көрөт, баарыбызды ынтымакка чакырат, эч качан бизге жок дебейт. Папам экөө ушундай бизде 3 бала, мен улус болом. Менин да 2 иним бар. Баарыбызга тең ушундай тең мамиле кылып, баарыбыз тең ушу баарыбызды ынтымакка чакырып, ушул аракеттер дагы эле ушу келиндер дагы бир болсун деп, неберелер бир болсун деп, ушундай ынтымактуу болсун деп жүрөт да. Канча деген жылдан бери ушу поликлиникада заведующий болуп иштеп кетти. Кудайым буйрса ошол жерден пенсияга чыкты. Бул кишинин салымы чоң абдан. Бул кишилер менен ушу 7 жылдан бери куда сүйөкпүз. Алтын кудагыйларым бар, кудам да бар эле, раматалык өтүп кетти. Анан эмне дейин? Көп жерден айтам. Кыз берсең да, келин алсаңдар, кудайым буйрса ушундай кудагыйлар кудалардан болсун деп. Ошо эмгеги сиңди, ошо медицинада канча жыл иштеди. 46 жылдай иштеп калыптыр, билинбей эле. Ошо кудагыйыбыз мына эмеле эс алууга, пенсияга жаңы чыкты го. Жакшы кудагыйыбыз бар. Ошо семьясына жакшы апа, чоң апа, тайене дегендей. Кызым жок деп жаш кезимде кайгырсам, ал эми азыр кызга бергис 3 келиним бар дейт. Бактыма келиндерим ыймандуу чыкты. Апа келип оорумду колдон, жеңилимди жерден алышат. Мен дагы кыздарыма жакшы апа болгонго аракет кылам дейт. Мен келгенде абдан жакшы кабыл алышты. Сонун болду, баары азыр деле эстеп айта беребиз. Жаш келсем деле ушул аябай жакшы кабыл алып, өзүнүн кызындай үйрөтүп, ушул даражага жеткирип, бизге
канча акыл насаатын айтып, мындай аялдык касиетке үйрөттү десем болот да, ушунчалык мындай. Бизге аябай келиндерге аябай өзүнүн ушунчалык аялдык касиетти ушундай аябай үйрөттү да, кандай аял болуш керек, кандай келин болуш керек, кандай адамга мамиле кылыш керек, ушундай балдарды кандай тарбиялаш керек, ушул боюнча абдан аябай чоң көмөк көрсөттү да апам бизге. Мына мен уже 26 жыл болду бияка ушул үйгө келгениме. Ушу бир да жаман сөз уга элекмин дебеймби? Келиндерди аябай жакшы көрөт. Акылды болгон акылын баарын бизге үйрөтөт. Неберелерин аябай жакшы көрөт да. Көп эле айтат, ана өзү эле мындай сүрдүү киши да, но строгая на работе. Все говорят, как же она дома, какая она дома. Я думаю, дома она всегда такая добрая, самая обычная бабушка, любящая мама. Бизге аябай сонун кайнене. Светлана эже колунда болгонун аябаган, катышты мыкты күтө билген жан. Сыр сактай билген, оор басырыктуу мүнөзү менен көпчүлүктү суктандырчу. Достука бекем чынчыл эже менен көп жылдан бери курдаш болуп жүргөн Аягуз Кумиспаева буларга токтолду. Светлана Накина, мы познакомились в 80-м году, 50 лет уже. Биз 80-нчи жылдарда таанышканбыз. Андан бери 45 жылдын жүзү болуп кетиптир. Курбу болуп жүргөнүбүзгө. Биз кошуна туруп калдык. Экөөбүз тең ал кезде жаш адис элек. Светлана жөнүндө айтсам, биринчиден өтө мээримдүү эне. Анткени 3 уулуна татыктуу тарбия бере алды. Жашоодо өз ордуларын тапканга көмөкчү болду. Келиндерине кылган мамилесин көрүп да суктанам. Өтө мыкты кайнене. Жар катары айтсам, жолдошу экөө үлгүлүү үй бүлө болушту. Бири-бирин түшүнүү менен көп ийгиликтерге жете алышты. Жолдошу анын колдоочусу, коргоочусу болчу. Мыкты дарыгер катары кесиптештеринин арасында ынтымакты, тартипти орнотту десем болот. Азыр экөөбүз бири-бирибизди жарым сөздөн түшүнөбүз, сырдашабыз, бир туугандай болуп калдык. Үй бүлөбүз менен катташабыз. Азыр балдарыбыз дагы достордон болот. Она называла их не сноха, а кызым, дочка. Өмүр сакчысы болуп, ак тили, таза жүрөгү менен иштеген дарыгер эжеге учурда жергиликтүү калк да, колунан дарыланган бейтаптар да ыраазы. Келип иштеп бериңизчи деп сурануулар да болууда. Бирок эже жаштар келсин, иштесин, тажрыйба алсын деген ойдо 1 жылдан бери үйдө. Карманыбызга ден соолук каалап, биз дагы кайттык.